Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы сандардын пайда болуу тарыхы. Бүгүнкү сабактын максаты сандардын пайда болуу тарыхы жөнүндө үйрөнөсүңөр. Мурдагы сандардын түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Сандык системаны айырмалай билүүнү үйрөнөсүңөр. Сандардын пайда болуу тарыхы байыркы замандардан башталат. Илгери адамдар цифраны жана санаганды биле элек кездерде деле баары бир эсептөө үчүн өтө көп жабдыйлар пайда болгон. Албетте, ал кезде адамдарга өтө чоң сандарды колдонуу муктаждыгы болгон эмес. Бирок эсептөөнү жүргүзүүгө эң жөнөкөй ыкманы жаратылыш өзү көрсөткөн. Мурдакы сабакта бир канча эсептөө системаларын өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта дагы бир канчасына үйрөнөбүз. Вавилондук эсептөө системасы. Адамзат өнүгүп чарпалык чоңое берген. Анын артынан эсептөөнү жүргүзүү да кыйындай баштаган. Чоң сандарды жазуу муктаждыгы жаралган. Анткени адам эсине анча көп маалыматты сактай тура албайт. Бир короодо канча баш мал, кампада канча кап буудай бар, канчасы сепилди, канчасын жыйнап алды. Ар кандай чоңдуктарды цифра менен белгилөөдө сандардын жазылышы ордуларына көз карандылыгы байыркы эл шумерлерде пайда болгон. Бул таланттуу жана сырдуу эл биздин заманга чейинки 3-миңдилдикта Месопотамияда жашаган. Алардан болсо Месопотамиянын жаңы ээлери болгон вавилондуктарга жеткен жана тарыхка вавилондуктардын эсептөө системасы катары кирип калган. Вавилондук эсептөө системасында адамдар цифраларды эки түрдүү белгилер менен жазышкан: ондук жана бирдик менен. Мисал катарында 47 санын жазууну көрсөтүлүп турат. Шумерлер 1000 жыл аралыгында байыркы жакынкы чыгыштын негизги жашаган жашоочулары катары эсептелген. Шумердик астрономия жана математика бардык жакынкы чыгыш аймагында эң так болуп саналган. Биз дагы деле жылды 4 мезгилге, 12 айга жана 12 зодиак белгисине бөлөбүз. Бурчтарды, мүнөттөрдү, секунддарды 60 ондуктарча энейбиз. Ал эми мындай эсептөөлөрдү эң биринчи ошол шумерлер жүзөгө ашырган. Римдик система. Рим цифралары кийинчерээк эле пайда болгон. Римдик эсептөө системасы Европада кеңири тараган жана идеалдуу деп эсептелинген. Ал анча чоң эмес сандар менен иштөөгө өтө ыңгайлуу болгон. Бирок чоң сандар үчүн туура келген эмес. Мисалы, 3678 санын жазууда өтө эле узун жана көп болуп кеткен. Ошого карабай, Рим эсептөө системасы биздин күндө да кээ бир жерлерде колдонулуп келет. Анын негизги белгилерин түзөт. 1 манжа санын түшүндүрөт. Бурч менен ачылган 5 манжаны жана алакан 5 санын түшүндүрөт. 2 алакан горизонталдуу түзгүлүү чагылууда 10ду түшүндүрөт. Чоң сандарды белгилөө үчүн римдиктер латын сөздөрүнүн биринчи тамгаларын колдонушкан. 50 саны үчүн L, 100 саны үчүн C, 1000дин жарымы, башкача айтканда 500дү D, 1000ди M саны менен белгилешкен. Индиялык же араб эсептөө системасы. Бизге көнүмүш болуп калган сандарды жазуу системасы. 5-кылымда Индиядан пайда болгон. Сандарды жазуунун мындай системасы араб цифралары деп билебиз жана азыркыга дейин активдүү колдонуп келебиз. Бул системада сандарды белгилөө үчүн 1ден 9га чейинки 9 символду колдонушкан. Ар бир цифра ошол символдогу бурчтун санына туура келгендей болуп жазылган. Мисалы, 1 цифрасында 1 бурч, 2 цифрасында 2 бурч, 3 цифрасында 3 жана ушинтип 9га чейин. 0 ал кезде жок болчу. Ал кийин эле пайда болду. Анын ордуна бош орунду калтырып коюшкан. Азыркы жашообузда биз
ондук сандарды кеңири колдонобуз. Мисалы, предметтерди саноодо, соода-саттык кылганда жана башка жерлерде, бирок ондук эсептөө системасынан тышкары дагы көп эсептөө системалары колдонулат. Индиялык номерлоо системасында 9 сандык символ жана 0 колдонулган. Кийин бул эсептөө системасын арабтар колдонуу башташкан. 9-кылымда Мухаммед аль-Харизми деген улуу математик индиялык номерлоо системасы жөнүндө колдонмо жазган. Ал колдонмо 12-кылымда Европага жеткен жана 13-кылымда италиялык математик Леонардо Фибоначчи арты менен кеңири тарап кеткен. Башка элден келген эсептөө системасын европалыктар арабтардыкы деп аташкан. Ошол тарыхый туура эмес. Мат ушул кезге чейин колдонулуп келет. Суроолор жана тапшырмалар. Бул 3 суроого тетрадыңарга жообун жазып, мага жөнөтөсүңөр. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келесі сабақта амандашканда сак саламатта болгула.